Assalamu alaikum YouTube görücüler, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн сатууда туугандар Сласка породадагы тай бар туугандар. Могу Польшадан келаткан Сласка деген породадагы тай экен. Азыр маалыматын алайлы, андан кийин көрсөтөбүз тайды. Байжигит, тайың боюнча маалыматты берчи. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Bu tay Bişkek'ten geldi. Belovski'den. Беловскийден. Tay yıldın 15'inde 1 yaş bu. Hazır 10 aylık. 10 aylık tay. Юндун эмес, лызында. Yıldın 15'inde 1 yaş. Юлдун 15'inde 1 жашка толот экен туугандар. Азыр Kolu putu C kişine eket. Yok garanti. ден соолугуна Bir koyacağına garanti. Bu da kalapsam benden algan adam amca eket. Milyonluk çamalak satar. келечеги жакшы нерсе дегине. Sen bunu özüm ap geldiğin de atma. Ata enezin canından gördün mü? He öz gözümle gördüm candan. Ata enezin görüp Ata bunu aldın. He Polşa. Atazın boyu kança da attın? Atazın boyu 1.76. Enezlik 1.71. Enez 1.71, atazı 1.76 he? Bu taydın özünün boyu 1.46 eket. Bir uzun. 1.46 aşık eken de azır ha. 1.45, 1.46 aşık eken tuğanlar. Başım görüm. Başta qaragıla. Koşkor tumşuk dep bayağı kılgan. Koşkor tumşuktan eken janar. Kulақтың çoğunduğun qaragıla. Taydın kursaqtуу экенин сөөгүн көргүлө туугандар. Келечеги жакшы нерсе экен да, мына өзү турган курсактуу тай экен. Башы да аябай жарашыктуу экен. Аркаңкы эки бутак экен, э? Аркаңкы эки бутак. Буттары кандай? Буттарын да көрсөтүп коелу. Буттарына майы жок экен. Тоголок. Таза, э? Шишкен жерлери жок. Иншалла Кудай калапса экен. Алган адама өтө жакшы пайда кылат. Азыр тай арык экен да жаныбар, э? Мына туугандар. Баштарына мал жүрүшүн көрүп экен. Стойкалар өлүп. Польша. Сласка деген порода Кыргызстанда туулган экен да, демек булчу. Толук көрүнүшүндө көрсөтөйүн. Бою 1.45'tin üstü eкен туугандар. Калак башты карагыла, кулактын чоңдуктарына, машалла. Узун кашка экен, эки. Узун кашкан. Баштарынан көрсөтөйүн. Өтө жарашкан. Бир бастырып койчу, баскандарына көрүп коелу. Кудайым берген да буга. Жаныбар арык экен, бирок сөктүү нерсе экен жаныбар. Бастырып өтө берчү ушундай, мындай. Машалла. Жаныбар. Байжигит, бул эми Сласканын баазын канча дейсиң? Аке 50 кыйнабай 140 миң. 140 миңге койдуң. Жолун кылып берем аке. Негизи атасы эмес Польша экен аныкпы? Анык аке. Менде сүрөттөр бар. Кыжылат болгон. Сүрөттөрүн жаналарын сурашса мен жөнөтөм аке. Кыжылат болгон. Бай элдерен баягыдай ойлоп калышы мүмкүн эми анан Польша аттын баласы болсо анан баазы ушундайбы деп. Көрсөтүп коюң. Ha bilesizler söyleşmeyeceğim. Kimge jaksa tуугандар? Атасы 1.76, энези 1.71 экен туугандар. Баазын айттык. Дарегин Аксы району Кербен шаарында туугандар. Байжигитти өзүңөр көптөн бери көрүп жүрөсүңөр, жакшы тайлар чыгарып жүрөт. Номерлерин калтырабыз. 140 миң баа коюлду туугандар. Келечеги жакшы нерсе экен, бир жакшы ат кылып энчиге ат кылса боло турган.